Номер 7 орто мектеп. Кыргыз тили. 8 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Ал эми айкындооч мүчөлөрүнүн ичинен биз толуктоочту өтөбүз. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү боюнча алган билимибизди бышыктайбыз. Толуктооч боюнча жалпы маалымат алабыз. Эске тутуубузду калыптандырабыз. Жана ошондой эле сөз байлыгыбызды кеңейтебиз. Эми балдар, сабакты баштайлы. Кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөрү болуп экиге бөлүнөт. Дал ушул айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөрдү аныктап, тактап, толуктап турат. Айкындооч мүчөлөрү үчкө бөлүнөт: аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Дал ушулардын ичинен биз бүгүн толуктоочту өтөбүз. Толуктооч деген эмне? Толуктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимден, эмнеден, кимде, эмнеде деген суроолорго жооп берет. Тактап айтканда, толуктооч 4 жөндөмөнүн суроосуна жооп берет. Алар барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрү. Мисал келтирели. Биринчи сүйлөмдө караңгыда китеп окуба. Бул сүйлөмдө толуктооч сөз караңгыда. Ал эми экинчи сүйлөм: бул күнү окуучулар каникулда болушту. Ал эми толуктооч сөз каникулда. Жатыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берип жатат. Толуктооч маанисине карай экиге бөлүнөт: тике толуктооч жана кыйыр толуктооч. Биз бүгүн дал ушул тике толуктооч менен таанышабыз. Тике толуктооч кыймыл-аракеттин таасирине толук дуушар болгон затты көрсөтүп, дайыма табыш жөндөмүдө турат. Мындайча айтканда, кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Кыргыз тилинде тике толуктооч өтмө этиштерге багынып, белгилүү нерсени билдирип турат. Мисал келтирели. Бул фильмди көрүүгө келдик. Биринчи сүйлөмдө толуктооч сөз фильмди. Экинчи сүйлөм: чымчыкты сойсо да касапчы сойсун. Толуктооч сөз чымчыкты. Табыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берип жатат. Эмнени сойсун? Чымчыкты. Токойдон аюунун мамалагын көрдүк. Эмнени көрдүк? Аюунун мамалагын. Бул сүйлөмдөрдө табыш жөндөмөнүн мүчөлөрү уланып жасалган. Класс иши катары китебиңердеги 14-беттеги 15-көнүгүүнү аткарасыңар. Ал жерде улак тартыш деген текст турат. Ал текстти бардыгын көчүрүп жазып, ичинен тике толуктоочторду табып, белгилеп коесуңар. Жана ошондой эле 16-көнүгүүдө берилген учкул сөздөрдү окуп, маанисин түшүндүрүп бергиле балдар. Ал эми үй тапшырма катары 17-көнүгүү берилет. Ал жактан тексттен толуктоочторду издеп табасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла балдар.